Балдарды коргоо күнү бүткүл дүйнөдө 1950-жылдан тарта белгиленип келет. Бириккен Улуттар уюму балдардын укугун, өмүрүн жана саламаттыгын коргоону өз ишмердүүлүгүнүн бир багыты катары тандап алган. Бүгүндө Бишкек шаарында бул майрамдын урматына ар кандай иш-чаралар уюштурулган. Албетте, балдардын маанайы дагы майрамдык эң жогорку деңгээлде. Балдар, бүгүн эмне майрам экенин билесиңерби жана кандай майрамдап жатасыңар? Биз сонун майрамдап жатабыз. Бул жакта майрам сонун болду. Бүгүн майрам болсо, балдар күнүнө арналат. Бул жакта сонун нерселер бар экен. Эмнелерди көрдүңөр, эмнелерге күбө болдуңар? Биз тамак жасап, кол өнөрчүлүктөрдү көрсөтүп жатышат. Анан жана концерттерди көрсөтүп, солдаттар басып жатканын, ырдаганын көрсөтөт. Ошо майрам силерге жагып жатабы? Ооба. Бүгүн деген биринчи балдардын күнү экен. Ушу балдардын бактысын каалап, ушу майрамдаталы деп көчөгө чыктык. Балдарды майрамдаталы, бул балдарга кааларыбыз эмне бакыт, таалай, амандык, көп жашасын, жамандыкты көрбөсүн, так эле ушундай жыргалчылыкта жашап жүрсүн, элибизге тынччылык. Ар кандай оюн зоок иш-чаралар уюштурулган. Алардын бири мына азыр Жылдыздар балдарга китеп окут иш-чарасы. Бул жерде тамашоочу Бакыт жана Жеңиш мырзалар балдарга жомок окуп жаткан маалы. Африканын батышындагы аймакта бир филдин үйүрү жашаптыр. Булардын денжеси абдан тентек жана кежир экен. Бир жолу алар саякатка чыга турган болушат. Илгери өткөн заманда бир шаада өзгөчө акылдуу, баамчыл бала болгон экен. Ал бала акылдуу болуп, ар дайым ойлонуп, иш кылган, көргөн билгендерин терең аңдаган зээндүү бала эле. Мен кичинекей кезимден эле биз дайыма ушул күнү паркка чыгып, сейилдеп, ойноп жүрчүбүз. Чоңойгондо албетте балдардын пайда болгондон кийин бул майрамга андан да чоң маани берип калдым. Анткени дегенде бала багыш кыйын экен. Баланы караш керек, кийинтиш керек, тамагын бериш керек. Анан мындай кадимкидей мен өзүм мындай бала менен 5 мүнөт туруп эле чачып кетчүмүн да. Анан өзүң балаң болгондон кийин мындай балаң менен отуруп, кээрлерде жумушка көп кеч келип калсаң, албетте баарын таштап мындай балаң менен ойноп, кызың менен ойноп дегенде мындай азыркы учурда бул майрам мага башкача болот да. Албетте башкача, анткени дегенде өзүң балдарың бар болгондон кийин кичине так башкача сезим болот.